Бар адамдар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар кол сунуп, өздөрүнүн зданияларын беришип, акчалай жардам беришип, Россияда талаада иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы акчалай, дарылай жардамдарды берип атышат. Жада калса баякыл кичинекей бөбөктөрүбүз дагы велосипедке деп топтогон акчаларын, копилкаларын сындырып берип атышат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Мен айтарым, мына биздин Кыргызстанда 700 миңге жакын, мен улут деп эч качан бөлгөн эмесмин, бөлбөйм дагы. Бирок азыр айтканга туура келип атат да. 700 миңге жакын өзбек улутундагы биздин жарандарыбыз бар. Алар дагы бизге окшогон эле жарандар. Ошо Кыргызстандын кандай укуктары болсо, ошол укуктарга ээ алар дагы. Бирок мен балким көрсөтпөй өздөрүндө ичара берип аткандыр, бирок бир дагы көрбөдүм да. Ана 6 айдан бери ушундай бир бәле болуп атат мекенибизде. Бир өзбек тууганыбыздын колунда барлар аябай көп арасында. Аябай көп. Бир өзбек тууганыбыздын ушу чыгып, мен мынанча акча бөлдүм, же болбосо мынанча ИВЛбы, же маскабы, же дагы бир нерсеби, ушундай дарылайбы, бир жардам көргөзгөндөрүн байкабадым да. Эмне силерге Кыргызстандын келечеги кызыктырбайбы? Кыргызстандын келечеги кызыктырбаса ачык айтып койгула. Кыргызстандын келечеги бизди кызыктырбайт. Өзүңөр менен өзүңөр күрөшө бергиле деп. Мисалы үчүн биздин ошол колунда бар акелер, инилер жардам көргөзүп атышканда, мисалы үчүн жалаң эле кыргыз улутундагы адамдарга, ооруп жаткан адамдарга деп бербей жатышат. Алар ошол эле ооруп жаткан өзбектерге, татарларга, орустарга дагы берип атышат. Ошону мен силерден суранат элем. Кичине кол кабыш болуп, бу өкмөттүн иши да деп отура берместен, кичине өкмөтүбүз өзү аксап атканда кичине кол кабыш кылып, бекиткен тыйыныңардан кичинеден чыгарып, жардам кылсаңар. Не дегенде күч биримдикте деп коет. Бул мамлекет бардыгыбыздыкы. Бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарсак, Кудай кааласа бунда жеңебиз. Биз дагы сүйүнүп калайлы да. Өзбек туугандар дагы, значит, буларды дагы биздин мекенибиздин, биздин өлкөбүздүн келечеги кызыктырат экен деп биз дагы сүйүнүп калышыбыз керек да. Эми ар бир ушундай выступлениеден эле сразу саясат жасап, эки улутту бөлүп атат деп, бул жерде эч кандай чагымчыл, бир улут бөлгөн тема жок. Жакшына түшүнүп, өзүңөр бир эме кылып көргүлө, чечим чыгарыпчы. Ошо, рахмат.